Бул азыр эң ишенген баатыр, бул мамлекеттин баатыры экен, ошонун эстелиги. Көрүп турсаңыздар, атты минип турат. Атты жылкыны үстүндө минип турат. Колуна таяк көтөрүп алган. Айтайын дегеним, бул ишенген баатыры. Мен бул балдарга аз тартырып коеюн дедим. Эртең саат 1:30 Бишкекке учабыз, Кудайым буйрса. Ошо учуп баргандан кийин уландысын көрсөтүп коебуз, Кудайым буйрса. Мен атайын көрсөтүп коеюн дедим бул нерсени. Уландысын Бишкекте сөзсүз түрдө, Кудайым буйрса, көрөсүздөр. Бишкектебиз. Мен айткан эстелик мына Кожомкул атабыздын эстелиги. Дүйнө жүзүндөгү Кытайдагы, Вьетнамдагы, Тайланддагы, Европадагы көп жердеги эстеликтерди көрсөттүк. Бул эстеликтерди көрсөтүүдөн максат эмне? Бардык аттар, дүйнө жүзүндөгү бардык эстеликтерди байкасаңыз, атты минип турат, аттын жанында турат. Бирок атты көтөрүп турган эстелик дүйнөдө жалгыз бирөө, бул биздин Кожомкул атабыз. Бул ненин далили, ненин белгиси, урматтуу мекендешим? Биз акыл жактан дагы, күч жактан дагы эч кимге берген эмеспиз. Бүгүн казактарыбыз, бир туугандарыбыз, башкалар айтат, ар ким айтат. Биз казактар, кыргыздар эски элибиз, башка элибиз, 100 жылга барып калабыз, 1000 жылга барып калабыз. Биздин жылыбыздын эсеби жок, урматтуу мекендештерим. Кыргыздын келип чыгышы, тарыхты билиш үчүн, тарыхта анык мындай болгон нерсе, мындай болгон нерсе, же мындай окуя анык түрдө болгон деш үчүн ал учурда жашаш керек болчу. Биздин келип чыгышыбыз өтө көпкө барып такалат, урматтуу мекендешим. Биздин каада салтыбыз, маданиятыбыз, адеп-ахлагыбыз бардыгы ислам динине топ келгендиктен, ислам дини келгенде биз эч кандай каршылыксыз кабыл алганбыз. Эмне үчүн? Себеби биздин бардык жогубуз исламга топ келип турганда. Дүйнө жүзүндө бардык эстеликтердин жанында турат, атты минип турат, бирок атты көтөрүп турган, жылкыны көтөрүп турган эстелик бирөө бул Кожомкул атабыз. Бүгүн сюрприздерди, белектерди берип атабыз. Кожомкул атабыз көтөргөн ташты кичине 1 сантиметр, 2 сантиметр жайынан жылдырып койгон адамдарга не кылтабыз? Сыйлыктарды берип атабыз, уна белек кылып атабыз, спортсмендер аны көтөрөйүн деп 1-2 сантиметр көтөргөндүгү үчүн. Бирок ошондой чоң ташты көтөрүп туруп, алып барып жерге сайып койгон Кожомкул атабыз. Өтө күчтүү баатыр аталарыбыз. Мындай баатыр аталарды, мындай баатырларды ким тарбиялады? Эне эмеспи? Душмандары керип, алтынын алып, кыздарын алып, калганын өлтүрүп чыгып кетип аткан учурда Манаса келип жан жөкөлөр, кел качып кетели, жылкыбыз бар, башкабыз бар, качып кетели. Башка жерден эки кылабыз, башка кылабыз. Жок. Мындан көрө өлгөнүм жакшы деп туруп, барып душмандарды өлтүрүп, алтын күмүшүн, эже карындашын алып келген Манас атабызды ким тарбиялады? Эне эмеспи, апа эмеспи, урматтуу мекендештерим? Ошондуктан биз кайсы учурда, эмне учурда болбосун, аял заты, эң күчтүү лидер, эң күчтүү тарбиячы, мектеп, эң күчтүү университет, эң күчтүү мектеп кайсы, эң күчтүү садик кайсы десеңиз, бул эне деген мектеп. Эң күчтүү кыргызды тарбия кыла турган, эң күчтүү батырды, атты эмес, жылкыдан да күчтүү нерселерди көтөрө турган, акыл жактан өтө күчтүү илимий ачылыштарды кыла турган балдарды тарбиялай турган бул эне экен. Эне деген мектеп, эне деген университет оңолмайынча эч кайсы мектеп, эч кайсы университет баланы тарбия кыла албайт. Ошондуктан ойлонойлу, ойгонойлу бул маселеде бүгүн Кудайыма шүгүр Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп атат. Ар бир жаатта биз дагы колдон келишинче. Бирөө эхсан кылат, садака кылат. Мындай садака кылды, үй алып берди деп чыгат. Не кыласың, рыя кылып, эл көрсүн кылып, не кыласың, андан көрө мындай эле берип койбойсуңбу дейт да. Өзүң бер. Бере албайсыңбы? Рахмат, Алла разы болсун деп жазып кой, болду. Аны каргыштап, рыя кылба, эл көрсүн кылба деп. Мунун кереги жок. Ошондуктан ойлонойлу. Ата бабаларыбыз андай эле, мындай эле деп отура бербестен, ата бабаларыбызга ылайыктуу жолдоштордон болойлу, урматтуу мекендешим. Ата бабаларыбызга ылайыктуу не? Өтмүштөгү урпактардан болойлу. Ата мындай эле деп атасы менен сыймыктанып отуруп, бүгүн эч кандай результат көрсөтпөгөн жаштар өтө көбөйдү. Жалкоо болбойлу. Шаар мына Кожомкулду атабыздын тегереги эстелик, мына шаарлар Сумжак, Плашатчак, бүт жаш балдар. Бекерчилердин өрөнү болуп калды да бул жерлер. Бүт түнү дагы, күнүзү дагы жаштар, жөн эле жүргөн жаштар өтө көбөйдү. Жөн эле жүрбө, максатсыз жүрбө, жашоодон максатың болсун. Бүгүн жерде сойлоп жүргөн жыландын дагы, асманда учуп жүргөн куштун дагы максаты бар, бирок максатсыз жаштар өтө көбөйдү. Максатың болсун, тоого чыксаң кушту дагы, жыланды дагы көрөсүн. Өзгөчөлүгү жылан сойлоп чыккан, ал эми куш учуп чыккан. Кандай болбосун максатыңа жетишиң керек. Бардыгы токтоп турган учурда, бүгүн жалкоо болуп, комфорт зонасына алданып, нафсинин кулу болгон учурда, сен кичине эле чуркап койсоң, көп ийгиликке жетип коюшуң мүмкүн.
ошондуктан аракет кыл. Илимий жактан, билим жактан, спорт жактан көп ийгиликтерге жет. Мынандай атабыз бар эле, мынандай ташты көтөргөн деп сыймыктанып эле отура бербестен, урматтуу мекендешим, биз калтыр, дүйнөгө бир келет экенбиз деп эле өлүп кетебиз экен да деп эч нерсе кылбай калгандан жаманыраак нерсе жок. Көп ийгиликтерге жет, аракет кыл. Аллах деген, урматтуу мекендешим.